2025 жылдын 8 февралында Москва шаарында Всеволово районундагы ресурстук борбордун аудиториясында Москва кайрыктары адаби бирикмесинин мүчөсү, калемгер Замира Кашкариеванын «Жаңырган ай» аттуу китебинин бетачары болуп өттү. Кечеге Кыргызстан жазуучулар союзунун Россия Федерациясындагы бөлүм башчысы жана мүчөлөрү, Москва кайрыктары жана Актал адаби бирикмесинин мүчөлөрү катышышты. Кечене бул китептин редактору, Кыргызстан жазуучулар союзунун Россия Федерациясындагы бөлүм башчысы Самара Насырова эң жогорку деңгээлде кызыктуу жана жакшы маанайда алып барды. Чыгармачылыкка мен негизи аз эле болду деп калдым. Бул эже өзүнүн чыгармаларында көп ойлонуп, көп толгонот экен да. Мисалы, элиме кандай кызмат кылдым, балдарыма кандай тарбия бердим деп дагы толгонгон жерлер бар экен. Ошол сана чеккен ырларынан бир-эки сап келтирип өтөйүнчү. Көкүрөктө бир боштук ээлеп алат. Сабыр сурайм Кудайдан, бер деп канат, эмне иш бүттү, эмне калды деген ойлор кээ күнү жан дүйнөмө бүлүк салат. Оорулууга жакшы сөз айта алдымбы, кыйналганда колумду суна алдымбы, кызмат кылып элиме эмгек менен аз да болсо керекке жарадымбы деп ойлонуп толгонот автор. Кашкариева Замира Куламидиновна 1968 жылы Ош областынын Кара Суу районунун Садырбай айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө туулган. Атасы Кашкариева Куламидин химия биология сабактарынан сабак берсе, ал эми апасы Камилова Арзган баштапкы класстардын мугалими болгон. Атасынын «Өрнөктүү өмүрлөр, өчпөс издер» аттуу китеби басылып чыккан. Атасы учурда ардактуу эс алууда, азыр 83 жашта. Апасы 2020 жылы оорудан көз жумган. 1975-1985 жылдары Садырбай айылында Кызыл Кайрат мектебин аяктаган. 4-класска чейин өзүнүн эжеси Кашкариева Заркөкүл окуткан. Кайда барса жанында ээрчитип жүрүп, үлгү болуп, көп нерсени үйрөткөн. 1985-1990 жылдары Ташкентте фармацевтикалык институтун окуп бүтүргөн. Кесиби провизор. Жолдошу Каденов Советбек 1965 жылы туулган. Азыркы Бишкек шаарында Кыргыз Мегаком компаниясында кесиби боюнча эмгектенет. 4 улдун апасы, 3 келини, 5 небереси бар. Азыркы убакта Москва шаарында өзүнүн кесиби боюнча эмгектенет. Замир эженин 7 жашында Алтын балалык аттуу 2 куплет ыры балдардын гезитине басылып чыгат. Андан кийин анча-мынча ырларды жазып жүргөн. Акыркы жылдары ыр жазууга кызыгуусу артып, ырларды жазып келет. 2022 жылдан бери Москва кайрыктарынын мүчөсү. Кеченин алкага эң сезимталдуу аурада жакшы адамдардын коштоосунда баягы эле өтүп жүргөн ыр майрамдардан өзгөчөлөнүп, башкачараак форматта өттү. Жакшыларды жандаймын. Замиранын ыры. Кыялданып, алда эмнеге сүйүнөм, теялысты улам карап үңүлөм, дайым күтөм жакшы кабар, жакшы сөз, жамандыкты кууп салып түңүлөм. Табигатты дайым карап суктанам, сырларына көз чаптырып таң калам, жан жаныбар адам жер суу бүт баары, жаратылыш эгем жасап жан салган. Жаман сөзгө эч сарасеп салбаймын, кабыл албайм, көңүлүмө албаймын, жакшы ниет жакшы сөзгө мас болуп, жалаң гана жакшыларды жандаймын. Жаман сөзгө эч сарасеп салбаймын, жалаң гана жакшыларды жандаймын. Бүгүнкү кече мен үчүн аябай жакшы маанайда өттү десем жаңылышпайм. Аз болсо дагы ошол мен сыйлаган аябай көрүнүктүү адамдар келди бүгүнкү кечеге. Бул чыгармачылыкка кеч келип калдым. Себеби мен өмүр бою өзүмдүн профессиям менен фармацевт болгон үчүн ошол фармацевтика тармагында иштеп келдим. Азыр эми бир бул чыгармачылыкта болгонума бир 10 жылдай убакыт болуп калды. Ошол убакыттын ичинде ошол мен азыр эми бул чыгармачылыкка келгеним үчүн көп себепкер адамдар бар. Мен ошолорго ыраазычылык билдирем. Бактыгүл Сали кызы, Самара Насырова, Багыт Бапанов, ошол кайрыктардын башында турган буларга мен ийгилик каалайм барысына иштерине. Анан мен чыгармачылыгымда азыр ушул ыр жазгандын, поэзиянын үстүнөн дагы өзүмө бир
өнөрдү билимди жогорулатайын деп ошол Бишкекте 2 жылдык жогорку адабий курс ачылган. Азыр ошол жерден билим алып жатам. Мен көп нерсени окуп, көп нерсени ал жерден үйрөнүп атам. Кудай буйруса ошол окуунун ийгилиги болот деп ишенем. Бул китептин атын койгонунун себеби биз Самара экөөбүз тандадык бул атты дагы. Анан мен аябай катуу ооруп калдым. Иш кылып реанимацияга чыгып, анан кайра чыктым да. Анан ошол эми бул чыгармачылыгымда, жашоомдо жаңы этап башталсын деп, ошол жаңырган ай деген ырым бар эле, ошонун атына койдум да. Бул ыр жазганда баягы сүйүү жөнүндө болобу, эне ата жөнүндө болобу, турмуш жөнүндө болобу, мекен жөнүндө болобу, бул ырлар баягы өзүңдүн ичиңен ушунчалык бир мисал үчүн мекенге жазып аткан болсоң, мекенге аябай куса болгондо ушундай өзүнчө эргүү пайда болот. А бирок антейин десең, жөн эле кетип баратып же жөн эле жаткан жериңен, жөн эле автобуста кетип бараткан жериңен деле бир саптар пайда болуп, анан өзүнөн өзү жазылып калган күндөрү дагы болот. Анан негизинен эле ошондой турмуштан алынып, ошол сен айтмакчы, окуп аткан ырыңдан деле бир өзүнөн өзү бир башка ыр пайда болуп калат да. Ушундай көп нерселер бар. Замира Кашкариева өзү Кара суунун кызы. Мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлүп чоңойгон. Кесиби фармацевт болсо дагы, фармация тарабында, медицина тарабында иштесе дагы, колуна калем кармап, ушул чыгармачылыкка астейдил киришкени кубандырат албетте. Ырлары өзүндөй жөнөкөй, анан ар түрдүү темага көбүрөөк басым жасаган. Баягы эле миграцияда жүргөндүгүнө байланыштуу ошол ырларды дагы сагынычында жазып кеткен. Андан тышкары балдарына, келиндерине, бир туугандарына арнаган ырлары өтө көп. Анан дагы сүйүү темасынын дагы аттап өткөн эмес, ошол тууралуу дагы жакшы ырлары бар. Эжеге албетте чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эл сүйүп, кубанып, күтүп окуган китептерден болушуна тилектешпиз. Ооба, бүгүн Замира кызыбыз өзүнүн биринчи китебин чыгарып, бет ачарын мурда Бишкекте өткөзүп келген экен. Москвалыктарды дагы эстеп, бул жерде чакан чыгармачыл топту чогултуп бет ачары кылып берип атат. Замиранын чыгармачылыгы боюнча мен мурда анчалык эле көп кабарым жок болчу. Ошого карабай мына бүгүн келген адамдардын сүйлөп эме кылган чыгармачылыгы боюнча айтып бергенине караганда бул кызыбыз көрөңгөлүү кыз экен, интеллигентный семьяда чоңоюптур. Ошол Нукура Кыргыздын акындарын мурдатан окуп, тааныш болуп эме кылганы ушул эмесинен байкалып турат, чыгармачылыгынан. Бүгүн эми китепти бир аз кечирээк чыгарыптыр. Бул да болсо баягы турмуштун көйгөйлөрү, балалуу болуп дегенде ошол убагында эме болбогон, баягы ичинде көңүлүндөгү эме эргүү баары бир эртеби кечпи чыгып, убакты сааты бүгүн келген экен. Бүгүн китебин колубузга алып отурабыз. Замира Кашкариева кызыбызды ушу 2 жыл мурун мен Москва кайрыктарынан алып келдим. Анткени бул кыздан бир эле могу эли журтубузга, ата журтубузга уулдарды төрөп салым кошпостон жакшынакай балдарынын бактылуу апасы, жарынын бактылуу аялы, анан биздин жакшынакай курбубуз могу чыгармачылыктын жолунда, өнөр жолунда поэзия тарабынан жакшы ырларды жазып, китеп чыгарып, бүгүн ушундай сүйүнүчтүү китеп тою болуп турат. Замира айымга биз чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал ушун менен эле жөн калбастан өзүнүн поэзия жактан өнүктүрүп, ушул окууларды окуп, изденүүнүн үстүндө болуп атат. Биз Москва кайрыктары Замира Кашкариева кызыбыз менен сыймыктанабыз. Ар дайым бул кызга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сенин чыгармаларыңдан бирөө оорган, сакайып, кайгырган, сооронуп, ыйлаган, сооронуп калаттыр. Бул деген бул Дай Тааланын берекеси.
ушундай бир касиетиң кут болсун. Анан сенин жан дүйнөңдү мен мындай философский ой менен жазганыңды мындай байкап калдым да. Ушул ырдок берейинчи. Түшүмбү жең өңүмбү дейт. Кабак бүркөп бир дагы жан көрүнбөйт. Жылмайыша сулуу назик көрүнгөн, күнөө кылган бир адам жок сыяктуу, ушак сүйлөп, жалган айткан төгүндөн. Көзүмдү ачып, таттуу уйкудан ойгондум. Анан жатып, мен өзүмчө ойлондум. Кандай болмок, антсе деле мейличи, жер жүзүндө бейбил жашоо орносун деп. Китепти барактаганда көп ырларын окуп чыктым. Анан философиялык ойлор бар экен да, мунун башка акындардан мындай айырмаланган деп. Анан ошол ичиндеги адамдын тунуктугуну ушундай бир түшкө салыштырып бир ырыны окудум да. Анан ошондо жанагы ушул адамдар бири-бирине мындай ачууну койбосо экен, бири-бирине ушу жакшы көз карашта болсо экен, бир тууган болсо экен деген ойну түшүмдө көрдүм деп айтып атат да. Ошол ойлору философиялык мааниде экен деп, анан калган эме ырларын барактасам дагы бир өзүнчө стили бар экен. Анан ушу өзү балпайган эне болуп, ушу балпайган ырларды жазыптыр да, мындай орун таба турган ырлар экен. Анан бул Замира калемдешиме эмне дейм, ушул жаңырган айдай эле ар айда жаңырып, жакшылыктын жарчысы болуп, жакшы китептердин автору боло беришини каалаймын. Замира менен сүйлөшкөндө мен эмнени байкадым дагы, ал Замиранын атасынын китеби чыккан экен, жазган киши экен да. Ошол атадан өткөн бул сапаттары бар экен дагы. Мына аккан арыктан суагат деген сөздүн кыргыздын мына нукура ушундай бир маанилүү философиялык негизде айтылган сөзүнүн далили болуп атат деп ойлоп атам. Ушул калемдешиме эмне каалайм, ушундай дайыма чыгармачылык изденүүдө болуп, азыр тиги Адабият академиясын окуаттыр, ошонун ийгиликтүү аяктап, мен мындай көптү үмүттөндүргөн инсан деп ойлойм да. Ушундай дүйнөдө ушу көпчүлүккө жаккан шедевр чыгармалардын ээси болот деймин. Ушу окуусуна, билимине береке берсин, жазган ырларына береке берсин, калеми эч качан сыяс калеминин сыяс кургабасын. Ийгилик каалайм, бактылуу эне болсун, бактылуу жар болуп, ушундай жан дүйнөсүндө бактылуулук болгондо сөзсүз ал жан дүйнөсүнүн ооргуштаган жүрөктөн чыккан ырлары жүрөккө жетет деп ойлоймун. Чыгармачылык ийгиликтер. Эми бул жерде байкем кеп кылды, биринчи китепти жаздым деп экинчиге кадам эже шилтеңиз. Бүгүнкү келген кыздардын кызгалдагын айталы, кечээни жакшы ачтыңар, келбетти сөздү жаздыңар. Айнекти болгон эжелер капталдан эме баштайын, баарыңарга ден соолук айтып келген акындар, ар дайым жаштык сөздөрдү жазып келген акындар. Москва шары, Параканал, Мадина Жапарова, Гүлдеста Хапарова, 8 февраль 2025 жыл.